Жогорку кеңештин трибунасында ант берген 7 министрге президент тарабынан катуу талаптар коюлду. Саламатсыздарбы? Сиздер парламент программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө депутаттар тарабынан көтөрүлгөн актуалдуу маселелер жана кабыл алынган мыйзамдардын мазмуну тууралуу кеңири айтып беребиз. Жогорку кеңеште 7 министр ант берди. Эч кимге аябы жок. Ошондуктан айтылган сөздөрдөн өзүңүздөр жыйынтык чыгарып ишке киришиңиздер. Кылмышка шектүүнү кармоо аракеттерин күчөтүүчү мыйзам долбоору сунушталууда. Министрлер келет, ант берет. Эгерде антымды бузган учурда кылмыш жоопкерчилигин мойну менен тартамын деп ант берип атпайбы? Анан качып кетип атат. Ушуларга аяосу жок, жазаланыш керек да. Үй бүлөсүнө зомбулук көрсөткөндөр 14 суткага камалат. Милицияга түшкүн келбесе, анда өзүңдүн аялыңа, өзүңдүн балаңа, өзүңдүн жакындарыңа кол көтөрбө. Суга болгон тариф дыйкандардын нааразычылыгын жаратты. Кабинет иштеп аткан президентке кат жазаланды. Аткарылбай калды. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында президент, парламенттин төрагасы, эл өкүлдөрүнүн катышуусунда 7 министр ант берди. Мамлекет башчы аларды жалпы коомдун кызыкчылыгы, өлкөнүн келечеги үчүн таза иштөөгө чакырды. Жаңы дайындалган министрлер төмөнкүлөр. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев, курулуш, архитектура жана турак-жай, коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев, санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министри Азамат Жамангулов, агартуу министри Догдургүл Кендирбаева, илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бактияр Орозов, коргоо министри Руслан Мукамметов. Ант берүү аземинен кийин президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, өлкөдөгү жаңыланууларга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларга токтолду. Аларды ишке ашырууда Кыргыз парламенти жаңы Кыргызстанды курууга чоң салымын кошуп жатканын белгиледи. Урматтуу депутаттар, өлкөбүздүн коопсуздугун чыңдоо, салык жыйымдарын арттыруу, шайлоолордун ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана башка коомдук саясий турмушубузга түздөн түз таасирин тийгизе турган мыйзамдарды кабыл алып бердиңиздер. Булар эми сиздердин жасап жаткан алгылыктуу иштериңиздердин аз гана бөлүгү, элдин кызыкчылыгына туура келген мындай мыйзамдарды айта берсем абдан көп. Бүгүнкү күндө Кыргыз парламенти жаңы Кыргызстанды куруу жолунда өтө маанилүү чечимдерди кабыл алууда чоң роль ойноп келет десем жаңылышпаймын. Мындан улам мыйзам чыгаруу бийлигинин бардык өкүлдөрүнө, төрага Нурланбек Тургунбек уулу башында турган жогорку кеңештин депутаттарына жана ар дайым аркада бел күч болуп келаткан жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлерине тилектердин ишке ашуусуна кош колдоп салым кошуп, эриш аркак иштеп келаткандыгыңарыз үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Министрлер келет, ант берет. Эгерде антымды бузган учурда кылмыш жоопкерчилигин мойну менен тартамын деп ант берип атпайбы? Анан качып кетип атат. Ушуларга аяосу жок, жазаланыш керек да. Бүт бардығын тыштап қойып кетіп қалыш, бұл үшін кечирилгис жаза болуш керек. Именно Жунус Шариевтин наказание болуш керек. Анда калкты тейлеген бөлүмдөрдүн кызматкерлеринен баштап, кызматтын жетекчилигине чейин жоопко тартыш керек документтерин мыйзамсыз кабыл алгандыгы үчүн. Кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууда жалпы жыйында каралды. Демилгечи депутаттардын бири Сүйүнбек Өмүрзаков документтин максатына токтолду. Ошондой эле тергөөсү токтотулган жазык иштери боюнча издөөдө жүргөн айыпкерлерге карата атайын тергөө аракеттерин жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салуу бөлүгүндөгү укуктук боштуктарды жоюу максатында иштелип чыккан. Тергөө иштери башталганда алгачкы инстанциядагы сот иштерине катышып, кийин изин суутуп качып кеткендер тажрыйбада өтө көп кездешет. Кылмышка шектүүлөр арасында өздүгүн жаап жашырып паспорттогу аты жөнүн өзгөртүп алгандар да жок эмес. Комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо берүүңүздөрдү сунуштайт. Эми мыйзам долбоорунун жардамы менен тергөөнүн талаптары күчөтүлүп, боштуктарга жол берилбейт. Издөдөгү адамды толугу менен артынан кадамын көзөмөлдөп, жашыруун аңдууга укук берилүүдө. Талкуу учурунда депутат Эльвира Сурабалдиева бул өзгөртүүлөр ишке ашуусу үчүн мамлекетте ресурстар жетиштүүбү деген суроону кабыргасынан койду. Биздин МВДде укук органдарына мен билем киберкоопсуздук боюнча алар көп жылдан бери иштеп келет. Ички иштер министрлигинде ошо атайын департамент түзүлдү эле. Ошол жакта каражаттар жетиштүүбү? Рахмат, урматтуу Жылгарбек. Азыр кезде
Сіз айтқандай бізде деген управление ашылған. Ошол управлениенин кызматкерлеринин баардыгын биринчи бул маселе болгон окутуу. Ошол кызматкерлерди биздин мамлекеттен, чет өлкө мамлекеттерден кызматкерлер атайын дайрыктан өткөрүп окутуп, азыр иштеп жатышат. Мурунку жылдары чет өлкөлүктөргө кылмышкерлерге паспорт сатылган учурлар катталган. Ал эми этникалык кыргыздар ошол эле учурда өзүнүн тарыхый мекенинин документи болгон паспортты ала албай убара. Кызмат мекемесинин мыйзамсыз талаптары үчүн азыркы учурда кыргыз жарандыгын алган көптөгөн этникалык кыргыздар кыргыз паспортун алуу үчүн өздөрүнүн мурунку мамлекетинин элчилигинин эшиктерин каккылап жүрүшөт. Эмне кыларын билбей. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккандан кийин алар Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналат. Анда эмне үчүн биздин жарандар кайра башка мамлекеттин элчилигине кайрылыш керек? Бул жерде мен логиканы көрбөй жатам да. Мыйзам долбооруна байланыштуу сандар да ачык айтылды. Өткөн жана быйылкы 12 айдын ичинде 4000ден ашуун кылмышка шектүүлөр тастыкталган. Анын ичинен 1500гө жакыны кармалган. Ал эми 2000ден ашууну дагы деле издөөдө жүрөт. Бул статистика коомчулукту жана эл өкүлдөрүн кооп тундурат. 12 айында 24 жылдын 4455 кылмышкер деп атат. Анын ичинен 1553 кармалыптыр дагы 2902 адам кармала элек деп атат да. Бул сиз эме эски оперсиз көп жылдан бери тажрыйбалуу адис катары сурайт элем да. Бул чоң көрсөткүчпү же? Эң туура суроону бердиңиз, тоо кетер жерин айттыңыз да мыйзам боюнча. Себеби ушул көп да булчу. Ошол көп кармай албай жүргөн себеби буларга ыкчам кызматкерлик уруксат берилген эмес, ушу боштук калып калганда мыйзамда. Биз азыр ошол боштукту жоюп ушу мыйзамды киргизип атабыз. Коомдук тартипти көзөмөлдөп келген системанын жетекчиси болуп туруп, жоопкерчиликтен качып кеткен мурунку министрлердин аракетин мыйзам бузуу деп баалагандар да болду. Жогоруда мен кесиптешим айтып кетти, Камил Абдразаков. Антты бузган адамдарды, тем более биздин өзөктүү тармакты кармап турган. Ушул биздин бирден бир тартипке чыгара турган министрликтен кармап турган адамдын бүт бардыгын тыштап коюп кетип калыш, бул үчүн кечирилгис жаза болуш керек. Именно Жунус Шариевдин наказание болуш керек. Акырында мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Мыйзам күчүнө кирсе, тергөө органдарынын ыйгарым укуктары кеңейтилип, шектүүлөрдү жашыруун аңдууга мыйзамдуу негиз болот. Ошондой эле бул өзгөртүү документ сатуу, кылмышкерлердин качып кетүүсү жана жоопкерчиликтен кутулуу фактылар менен күрөшүүгө багытталган. Им некуда идти, бежать, просить помощи не у кого, да? Жазаларды катуураак кылбасак, мындай токтогудай болбой атат да. Милицияга түшкүн келбесе, анда өзүңдүн аялыңа, өзүңдүн балаңа, өзүңдүн жакындарыңа кол көтөрбө. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү күчөткөн мыйзам долбоору сунушталды. Анда зомбулук жасаган жарандардын жүрүм туруму электрондук билерик жана мобилдик тиркемелер аркылуу көзөмөлдөнөт. Аталган мыйзам долбоорунун негизги концепциясы бул электрондук жана башка техникалык каражаттарды колдонуу менен үй бүлөлүк зомбулук актысын жасаган адамдардын жүрүм турумуна байкоо жүргүзүүнүн каражаттарын жана ыкмаларын кеңейтүү болуп саналат. Башкача айтканда, үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдардын коопсуздугу заманбап технологияларды колдонуу менен камсыз кылууну каралган. Тилекке каршы зомбулук көрсөткөндөргө карата жаза катаалданганына карабай натыйжа чыкпай келет. Андыктан өзгөчө мыкаачылык менен кылмыш жасаган шектүүлөргө катаал жаза колдонуу каралууда. Ага ылайык сунушталган мыйзам долбоорунда шектүү 14 суткага чейин камалары көрсөтүлгөн. Сотта зомбулук көрсөткөндөргө жазасын шарттуу эмес, камак түрүндө гана өтөй турган кылып киргизсе кандай болот эми? Себеби мындай жазаларды катаалыраак кылбасак токтобой атат да, көрүп атасыздар. Биринин аркасынан бирин көрүп атабыз. Кандай энелерге, балдарга коркутууларды, зордук зомбулукту көрсөткөндөрдү аябай зээндиге эте турган болуп атат. Ошон үчүн жазаларды катуураак кылбасак мындай токтогудай болбой атат да. Эгерде бир үйдө жашашса, анан каяка барат депчи. Эгерде кол көтөрсө, каяка барса ошол жерге барсын. Эң негизги максат эч ким өзүнүн аялына, өзүнүн баласына кол көтөрбөш керек. Эгерде үйдөн чыккың келбесе, милицияга түшкүң келбесе, анда өзүңдүн аялыңа, өзүңдүн балаңа, өзүңдүн жакындарыңа кол көтөрбө. Ошондо үйдө ынтымакта жашасаң, сага эч кандай чаралар колдонулбайт.
Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу 28%га көптүгүн ырастады. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде, учурда коомчулукта айтылып жаткан трагедиялуу окуялар чети гана, иш жүзүндө зомбулуктан жапа чеккендер алдаган чарбын. Я хочу, чтобы наши женщины на сегодняшний день открыто могли говорить, да, что у них дома есть семейное насилие, и им некуда идти, бежать, просить помощи не у кого, да? Потому что наше государство все-таки не в полной мере поддерживает женщин, которые проходят через это. И неважно, эта женщина живет в селе или в городе, айырмасы деле жок, да? Бирок бизде азыркы учурда менталитет ушунчалык катуу отурган, что эч ким эч нерсе деп айтпайт. Эл эмне дейт менен биз до сих пор жашайбыз, да? Коомчулуктун көңүлүн өйгөн үй бүлө зомбулугу менен күрөшүүдө комплекстүү карап, аялдардан тышкары мырзалар менен да иш алып баруу сунушун депутат берди. Мектепте программаларды кириш керек. Жанакы персонал личный границы дегенди биздин балдарды үйрөтүш керек. Кол тийбестиктин эркектерге карата да, аялдарга карата дегенди мектептен, университеттерден ошолор баары үйрөтүш керек. Анан жалгыз эле аялдарга тренингтерди өткөрөт. Аялдар менен ошону талкуулайт. Бирок деген жабыркаган айымды психологиясын мен ойлойм Бишкекте мүмкүн ошо кризистик центрлер бар, региондордо жок да. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун колдоого алышты. Эсептөө палатасы былтыр 13 миллиард сомдук каржылык мыйзам бузууларды аныктаган. Алардын ичинде бюджеттик жана мамлекеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу, мыйзамсыз чыгымдар, туура эмес эсепке алуу, мамлекеттик активдерди натыйжасыз башкаруу сыяктуу фактылар орун алган. Почему из года в год в Минфине такие нарушения финансовой дисциплины и все остальное? В чем проблема? Почему мы не можем решить? Жогорку кеңеш эсептөө палатасынын 2024 жылдагы иши тууралуу отчетун укту. Анын төрагасы Алмазбек Акматов баяндамасында айтылгандай, өткөн жылы 88 аудитордук иш-чара жүргүзүлүп, 1848 түзүмдүк жана ведомстволук бөлүм текшерүүдөн өткөрүлгөн. 2024 жылы ээлеген кызмат ордунан 45 адам бошонгон жана 24 жылы 76 кызматкер адам дайындалган. Отчеттук жылда 5 кызматтык териштүү жүргүзүлгөн, анын жыйынтыгында 1 мамлекеттик инспектор ээлеген кызматынан бошотулган. Тартип жазасын колдонуу 2 мамлекеттик кызматкерге эскертүү берилген. Эски жыл аралыгында мекеме 29 шаардык мэриянын жана 310 айыл өкмөттүн бюджетин аудит жүргүзгөн. Жыйынтыгында жалпы суммасы 141 миллион сомдон ашык каржылык мыйзам бузуулар ачыкталган. Мындан улам депутат Камила Талиева жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында финансылык сабаттуулук жоюлбай жатканын билдирет. Кээде бул ошол жанагы финансылык, каржылык сабатсыздыктан улам. Кээ бир айыл өкмөт башчылары, бухгалтерлары мамлекеттик мүлктү пайдаланууда мыйзам бузууларга барып, мына азыр мен эфирден да өзүм да суроо берип айтпадымбы, 132 миллиондон ашуун пайдаланууда мыйзам бузууларга барган айыл өкмөттөр бар экен. Укук коргоо органдарга берип, аны тергетип, аларды соттогондо майнап чыкпай атат. Жыл сайын күчөп эле атат да. Эми ошого бул бөгөт коюунун бир жолу окуткула. Өлкөдө эң көп финансылык мүчүлүштүктөр саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармактарында орун алууда. Мисалы, саламаттыкты сактоо министрлигинде 2024 жылдын аягында эмгекке катышуу коэффициенти боюнча дарыгерлердин арасында 1 миллиард 300 миллион сом туура эмес бөлүштүрүлгөн. Эл өкүлү Бактыбек Чойбеков дарыгерлер айлыкка алган сумманы кайра кайтарып берген жагдайды туура эмес деп балады. Орунда толтургула деп биздин медиктердин кыйнашып атат да. Канча деген мага жарандар ошо медиктер кайрылышып атат да. Ушул акчабызды бере албайт. Алгандан кийин эми кайра алыш деген бул прокуратура кыйнап алдырып атат да. Иш козгойбуз деп. Эми алардын күнөөсү кайсы? Ошон үчүн ушул маселе боюнча дагы мындай тапшырма бердик. Эми бул дагы мындай алган нерсени иштетип алабы, башка жол менен кылабы, эмгек кодексин карап ошого ылайыктап иш алып барыш керек деп ойлойм. Ошол эле маалда медицина тармагында жемкорлук бар экени байма-бай эле көтөрүлүп келет. Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков эсептөө палатасын бейтаптарды дарылоо үчүн мамлекет тарабынан берилген дары каражаттарын дыккат кароого чакырды. Биз да барып өзгөрүп атпайбыз. Дарын алып кел, буну алып кел, шприц алып кел, баарын алып кел дейт дагы. А кийин ошону булар мамлекеттен кетти деп жазып коюп атышат. Ошуга жакшы көңүл буруп, кээ бир учурда эми сиздер көз карандысыздар, укук органдар отурат, алып барып туруп бир
ыкчам иштерди алып барыш керек ушул боюнчачы. Эски жылда аныкталган мыйзам бузуулардын ичинен 10 миллиард сом же 76,3% калыбына келтирилген. Бул мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин жогорулатуу аракетин тастыктайт. Менин өзүмдүн округумдан ала турган болсок, бир канча мектептердин баары курулуп бүтүп, дагы бир канча мектептерден курулуп атат. Бул жакшы көрүнүштү. Ошол максаттын баардыгын максатты пайдаланып, ошол акчанын баардыгы мурдагы болуп жүргөндө ууру кескилердин баардыгын токтотуп, тийиштүү таза ак тилден иштеп бериш керек. То есть мен айтайын деп атканым, биздин жаңы Кыргызстан куруп аткан жаңы Кыргызстаныбызга тикелей салымдары мынатка чоң болуш керек. Бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен Жогорку Кеңеш эсептөө палатасынын 2024 жылдагы иши жөнүндө мекеме төрагасынын отчетун жактырды. Профсоюз түзмө-түз өзүнүн ишин кылып башташ керек деп ойлойм. Азыркы учурда бүт акчанын баардыгы тең пансионаттардын ремонтторуна жумшалып атат. 55 объект боюнча аларды унутуп калдыкпы. Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын аткарылышын иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун аткарылышы тууралуу маалымат угулду. Кесиптик бирликтер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдын аткарылышын иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2021 жылдагы 21-июндагы номери 1293-7 токтомунун аткарылышы тууралуу. Ал тууралуу Кесиптик бирликтер федерациясынын төрагасы Мурадил Жумадилде уулу тармактык комитетте баяндама жасады. Учурда 451 миң адам аталган федерациянын мүчөсү болуп эсептелет. Бул көрсөткүч жолдомолордун убактылуу токтотулушунан кийин азайган. Азыркы учурда жылдын башында 23-жылы 700 миң десе, путевка берилип токтоп калгандан кийин 527 миң деп аткан, азык аттоонун негизинде 451 миң мүчөбүз бар. Ошондо деген баштапкы уюмдардын саны 9635 болду. Анын айтымында 2023 жылы федерациянын курамында 700 миңге жакын мүчө болгон. Ушул эле жылдын ноябрында президент тарабынан жолдомолорго мораторий киргизүү тууралуу жарлык чыккандан кийин федерацияга таандык курорттор жана пансионаттар президенттик администрациянын башкармалыгына ижарага берилген. Буга чейин 16 курорт жана санаторий болсо, алардын 14-ü ижарага өткөрүлүп, экөөсү боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатканын растады. Путевкага мораторийлер коюлуп, путевка деген жана жумушчулардын эмгегин чыңдоо фондунан 0,25%дан бөлүнгөн акчанын баардыгы тең путевка берилбей калганда дагы азыркы учурда бүт акчанын баардыгы тең пансионаттардын ремонтторуна жумшалып атат. Кесиптик бирликтердин карамагында 217 кыймылсыз мүлк болгон. Алардын ичинен 101 сатылган. 47 объекти боюнча 108 сот иши жүрүп жатат. 101 объект ажыратылып кеткен экен. 95-жылдан 2024-кө чейин. Ошонун 46 боюнча гана сот иштери болуп атат. Эмне үчүн калган дары боюнча сот иштери жок. 55 боюнча. 55 объект боюнча аларды унутуп калдыкпы же жүрө берсин алар кандай? Жок, бул деген эми туура түшүнүңүздөр, убакыттын азыркы учурда тарлыгынан бул албетте инвентаризация бүттү. Бул деген жана 1 жылдык ашык убакыттын ичинде өткөн иш-чаранын жыйынтыгы. Азыркы учурда бардык азыркы учурдагы ээлери кимген баары такталып атат. Кайсыл жерде бардыгы тең быйылкы жылдын эсебинен башкы прокуратура менен булар боюнча дагы истердин баары берилет. Бир дагы профсоюздун мүлкү көзөмөлсүз калбайт деген кепилдик бере алам. Ал боюнча да аз убакыт керек да, кичине 1 жылча. Рахмат, себеби муну сөзсүз мунун үстүнөн иштеш керек. Мурда жолдомолорго багытталган каражаттар азыр курортторду жана пансионаттарды оңдоого жумшалып жатканы дагы белгиленди. Ысык Ата пансионатына 414 миллион сом, Улан лагери менен Жетөгүз санаторийине 650 миллион сом багытталган. Учурда ал жактарда эски имараттар бузулуп, жаңылар курулууда. Ага ылайык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ден соолукту чыңдоочу борборлорго, дарыгер менен агартуучуларга дагы жолдомолорду берүүгө депутат чакырды. Президент башкармалыгы көптөгөн пансионаттарды убактылуу алды дейсиңер. Мен ойлойм, алардын баарын жакшылап ремонт кылып, кайра сиздерге өткөзүп берет буйруса. Туура. Менде мугалимдердин, врачтардын кайрылуусу бар да. Алар айтып жатат, биздин айлык өтө төмөн. Бүгүнкү күндө ал айлык менен биз ысык көлгө барып эс ала албайбыз. Ошондуктан профсоюз түзмө-түз өзүнүн ишин кылып башташ керек деп ойлойм. Ошол жетишкендиги бар күчтүү мугалимдерди же кайсы бир график менен жакшы жерге эс алдырбасак,
Жыйынтыгында депутаттар кесиптик бирликтердин мүлкү, анын пайдаланышы жана мүчөлөрдүн социалдык укуктары боюнча маселелерге да токтолуп, тиешелүү сунуш пикирлерин билдирүү менен токтомдун аткарылышын эске алышты. Өлкөдө курулуш тармагы өнүгүп, катар-катар заманбап имараттар салынууда. Ошол эле маалда бул жаатта башаламандык орун алып, мыйзамсыз курулган турак жайлар арбыда. Мындан улам эл өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура чөйрөсүндөгү мыйзамдарында туруктуу жана заманбап шаар чөйрөсүнө өнүктүрүүгө тоскоолдук жараткан бир катар аныкталган көйгөйлөр бар. Муну бири-бирден талдап чыксак, эскирген ченемдер, колдонуудагы ченемдер көп учурда энергиялык натыйжалуулук, экология жана курулуштун коопсуздугу жаатындагы заманбап талаптарга жана стандарттарга шайкеш келбейт. Баш каладагы иретсиз курулуштардын башкы себеби шаардын башкы планынын бекитилбегендигинен болууда. Өйдө жакта Южный магистралдын өйдө карап көрсөңүздөр, ушул жаңыча курула турган шаарчыбыз Сопсонун азыр кетип атат. Бирок кээ бир азыр берилген жаңы жер тиркелерде мындай өтө кооз эмес, чын айтканда, кээ бир имараттар куруп атат. Жөн эле панелдердик мындай коробкаларды салып атат. Бул эч кандай архитектура жагынан өзгөчөлүк жок. Эч нерсе жок. Ушул градостроительство кандай силер өткөрүп атасыңар? Чын айтканда, аябай чоң маселе азыр чыгып атат. Сапат маселесине өзгөчө көңүл бурууну сунуштаган депутат Алтынбек Кылычбаев курулуштун сметалык баасын бекитүүдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга чакырды. Сантехнический бир материалдарды алсаң, краскаларды алсаң, аерде аты жөнүн жазбай эле производитель жөн эле краска, там водоэмульсионная краска, жолсон смеситель, мондай смеситель деп эле жазып коюшат да. Примечаниясы жок, жана ошол нерсе өтүп кете берет. Анын түрлөрү 500 сомдон 5000 сомго чейин болот да. Анан ошону мындай мыйзамга киргизип, ар бир материалды кайсы производитель каяктан келген, ошонун бардыгын мындай подробно жазып койсо деген сунушта. Андан тышкары мыйзам долбоорунда кайсы бир объектилерди салууда эреже бузуп, ишти кечеңдеткен подряддык курулуш компанияларды жоопкерчиликке тартуу каралууда. Аминстрой деген бир ушу куруучу бир компания бар экен. Ошолор жоопкерсиз мамиле кылып аткандыгына, ошо Баткен шаарында былтыр демилге көтөрүп, жетекчилер аны колдоп, заманбап бир спорт комплексин курулушун баштаган элек. Ошону кайсы бир акчаларын алып алып, бирок жоопкерсиз мамиле жасап, мен өзүм объектиге барсам ичинде бир да тирүү мындай жан жок экендигине күбө болдум. Экинчи жолу ушундай болуп жатат. Ошол себептен мен ошол компанияны жоопко тартууну, андан сырткары дагы 5-6 объектини алып алышкан. Ошол жерде дагы ушундай курулуш иштери өзүнүн убагынан кечиккен учурларды мен көрдүм. Ошол себептен парламенттен ушуну жоопко тартууну мен көтөрдүм. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Сокулук районуна иш сапары менен барып, 9 жылдан бери бүтпөй жаткан Алымкул Жакшылыков атындагы номер 1 орто мектеп гимназиясынын 450 орунду кошумча окуу имаратынын курулуш иштери менен таанышты. Учурдагы мектеп 750 орунга ылайыкталганы менен 2400дөн ашуун окуучу билим алууда. 2016 жылы мектепти кеңейтүү үчүн 45 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп, бирок кийинки жылы иш токтоп калган. Акыркы 2 жылда каржылоо улантылып, бүгүнкү күндө долбоордун 25% аяктаган. Төрага курулушту тез арада аяктоону талап кылды. Мындан тышкары Нурланбек Тургунбек уулу Чүй облусунун Жаш майыптар союзу коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгү жана жаңы курулган 3 кабаттуу реабилитациялык борбордун абалы менен таанышып, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын аракеттерине жогору баа берди. Ошондой эле аталган борборго өзүнүн резервдик фондунан кичи автобус сатып берүүнү убада кылды. Бардык маселе чечилет. Сабыр кылып турайлы, сабыр. Рахмат. Бар чечет. Биз сабырдуубуз. Чыдайбыз. Кабинет иштеп аткандыгынан президентке кат жазаланды. Аткарылбай калган үчүн. Алардын баары 22 000 километр эмгиче өткөрүп берилди деп жазгыла. Эч кандай кыймыл жасабай отурганыңыздарга мен өтө таң калып атам.
Силер макулсыңар, аким макул, госрегистр бары макул. Не тоскоолдук болуп атат? Күрүчкө 7 сом коюлганы өтө жогорку ба, туура эмес ба? Сугат сууга болгон тарифтер кайрадан депутаттардын талкуусуна түштү. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин отурумунда агын суунун бааларын кайрадан карап чыгуу маселеси каралды. Климаттын шарты ылайыктуу болгон кадимки райондорго өстүрүлгөн баардык айыл чарба өсүмдүктөргө 500 сом, 1 гектарына 1 сугат үчүн. Климат шарты ылайыктуу болгон кадимки райондорго вегетация мезгилинде күрүч, туруктуу суу агымы менен турган 7000 сомдо бекиген болчу. Айрыкча Кыргызстандын түштүк регионунда күрүч өстүргөн дыйкандардын көйгөйүн депутат Улукбек Ормонов көтөрдү. Ал эки башка тариф дыйкандарга кошумча түйшүк жана оорчулук жаратаарын ырастады. Күрүчкө 7000 сом коюлганы өтө жогорку ба, туура эмес ба? Эсепти кылганда туура эмес баштагансыңар. Силерчи ушу жана кыргызда айтып коет, ээрге отурганда кыйшак отурдуңар да. 1 кубометрге эле бааны койгонуңарда баарына түшүнүктүү болмок. Будайга канча, бедеге канча, жүгөрүгө канча, күрүчкө канча. Так болмок да. Эми азыр ойлонуп туруп эле баларды коюп койдуңар, эми тапшырма берипсиңер, качан бүтөт? Сурогун айтыңызчы. Жакынарда бүтүрөбүз. Суу наркын кароодо айыл чарба жерлеринин шарты, суу берүү нормалары жана аймактын өзгөчөлүктөрү эске алынган эмес. Депутат Миргүл Темирбаева министрликке буга чейин берилген сунуштар аткарылбай жатканын айтып сынга алды. Мен Лейлек районун ушул жеңилдетилген райондордун тизмесине киргизип берүү боюнча протоколдук тапшырма бергенмин. Мына 3 айдан бери. Жок, сиздер качан карап түстүр? Эртең жай өтүп, баары жок, кубурап бүт. Ушундай сугат суунун сезону өткөндө кышында карап түсүңөрбү? Мына 6 ай калды, ноябрга чейин сугарышат буларчы. Ноябрдан кийин анан кышында карайсыңарбы? Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматында өлкөдө 28 000 чакырым суу каналы бар. Анын 6 000-ин суу кызматы көзөмөлдөйт. Калган 22 000 чакырым каналды баланска алуу маселеси азыр ачык бойдон турат. Кабинет иштеп аткандыгынан президентке кат жазаланды. Аткарылбай калган үчүн. Алардын баары 22 000 километр эмгиче өткөзүп берилди деп жазгыла чечимге. Отур республикада карап койгонда. 1 жыл болду реформа кылганыбызга. Аман Кымбатович, бул жерде биз министрлик суу кызматы менен ал жерде жерлерде деген айыл өкмөттөрдө ким көзөмөл кылат? Айыл өкмөттөрдө жергиликтүү бийлик жергиликтүү бийликти комбинге жазгыламын. Анда президентке түз кайрылуу кылалы биз анда. Кыргызстанда сугат суу тарифтери 1996 жылдан бери өзгөргөн эмес. Буга чейин каналдарды суу пайдалануучулар ассоциациясы тейлеп, ар кандай бааларды коюп келген. Дыйкандан алып аткан акчаңар мамлекетке зыян келтирип атат да. Сөзү көп болуп атат. Акча алып атат, минтип атат, баары айтып атат. Бирок ал акча түшпөй жатат. Чөнтөңөргө. Демек, бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп атат да. Бир топ талкуудан соң комитет министрликке монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен биргеликте суу саясатын туура багытта иштеп чыгуу боюнча тапшырма берди. Кийинки жума бар, калганы бар, баарын кабыл алабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 14 балалуу үй бүлөгө жеке каражатынан унаа белек кылды. Мамлекеттин негизги байлыгы эл экенин баса белгилеген төрага калктын санынын өсүшү өлкөнүн өнүгүшүндө негизги мааниге ээ экенин айтты. Бул кадам көп балалуу үй бүлөлөрдү колдоо жана дем берүү багытындагы жакшы үлгүлөрдүн бири болуп калды. Парламент берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү маалыматтар менен жыйынтыкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн Instagram, Facebook баракчабызга жана Кеңеш KG сайтына баш багыңыз. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Келерки жолугушууга чейин аман туруңуздар.